Могу деген. Жоқ, шығарбаш керек. Бұны деген асыр деген емені тизебіз да бұныч. Талант мынакей, могу деген. Жанай Рыскулбеков көп жылдан бери устачылык менен алектенет. Мындай жыгач устачылык өнөр ага ата бабасынан өткөн. Буга чейин да ал көптөгөн өнөрүн улай турчу шакирттерди тарбиялап келген. Устачылык деген өмүр бою үйрөнүш керек да. Орусча айтканда кылым жаша кылым үйрөн дейт. Мына мен деле 60га чыгып калдым. Дагы деле үйрөнүп атам. Үйрөнө турган көп нерсе бар. Ал ар бир адамдын өзүнүн деген идрегине жараша болот да. Анан талант мисалы үчүн бул дагы деле шакирт. Көп нерсени үйрөнүш керек. Көп нерсени өзү жасаганга билет. Анан кийин мынакей ал үйрөнгөн киши мисалы үчүн ток балага нам берсеңчи, ал сени сөгөт. Ал ачка эмес да. Ал шакирт деген сураш керек. Шакирттеринин бири Талант Казиев. Устачылык менен алектенгенине 4 жылдын жүзү болуптур. Устачылык өнөрдү өздөштүрүүдө өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, билбегенди үйрөткөн адамдардын бири бул Жанай ага экенин белгиледи. Жанай эке менен иштескенибизге жакшы көп эле болду. Ошо основной лестницалардын чыгара албай алган анча-мынча бурч деген жерлер болот. Ошолорду кеңешип, багы неме кылып чыгартып, сурап билбеген жерлерин. Ликалдарды чыгартып алабыз. Багы неме кылганда, процесс жумуш жүрүп атканда кээ бир жерде кыйынчылыктар болуп калат. Ошо менен кеңешип, сурап, тактап, могу жер момундай болду, тижер тиңдей болду деп сурайып неметебиз. Ошо менен эле мына бир туугандай болуп 2-3 жылдан бери ошо иштешип атабыз. Жанай агайдын тажрыйбасы көп болгондуктан ал айта электе эле анын кыймыл аракетинен эле көрүп, үйрөнүп турам дейт ал. Бул Жанай экенин адамгерчиликтүүлүгү бул адамга бир нерсени сурасаң, ошого мындай толук канаттуу кылып жооп бергенге аракет кылат ар дайым. Бир нерсе билбеген нерсени сурасаң жооп берет, жардам берет. Сурап билип, неметип иштешип атабыз канча 2-3 жылдан бери. Талант келечекте өзүнүн ишин мыкты билген, алтын колдуу уста болоруна Жанай Рыскуловдун үмүтү чоң экенин айтат. Айткан нерсени мындай көргөн нерсесин шагыр үйлөп атат. Мындан бир нерсе чыгат деген эме да, ой бар. Анан мээнеткеч болсо да, аракетти болсо да деген үйрөнөт. Айзада Ндразилова, Ильяс Токпаев, New TV таңманы берүүсү.